Президент Садыр Жапаров өлкөдө электр энергиясын берүүдөгү чектөөлөр тууралуу түшүндүрмө берди. Ал Токтогул ГЭСинин 1-агрегаты жана Үч Коргон ГЭСинин 4-агрегаты реконструкциялоо үчүн 5 марттан тарта токтотулганын, натыйжада электростанциялардын учурдагы кубаттуулугу 290 мегаватт-саатка азайганын, электр энергиясын пайдаланууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы Токтогул ГЭСинин суу сатылат деген сөздөрдү четке кагып, андай мүмкүн эмес деген, ал жерде онлайн камералар орнотулуп, баары түздөн-түз көзөмөлдө экенин кошумчалаган. Бүгүнкү күндө билим берүү системасы минималдуу талаптарга жооп бербейт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Билим берүү жана Илим министрлигинин коллегиясында билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы ошол себепти кыска убакыттын аралыгында мектептердин окуу программаларын толук ыңгайлаштыруу боюнча планды көрсөтүүнү тапшырды. Коллегиянын жыйынтыгында ошондой эле жогорку окуу жайларга жана илимий мекемелерге бир катар тапшырмалар берилди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Улуу Британиядагы иш сапарынын алкагында аталган өлкөнүн парламентиндеги Кыргызстан боюнча партиялар аралык парламенттик топтун жетекчиси Роберт Стюарт менен жолугушту. Жолугушууда парламенттер аралык байланыштын учурдагы абалы талкууланып, кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүү маселелери талкууланды. Ошондой эле коюлган максаттарга жетүүдө парламенттик дипломатиянын салымы чоң экенин айткан төрага тармактык комитеттердин, достук топторунун алкагында байланыштарды чыңдоо зарылдыгына токтолду. Андан тышкары тарыхый сапардагы маанилүү маалымат катары Оксфорд университетинде кыргыз тилин окутууну каалагандар үчүн курс ачылары айтылды. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында аялдардын эл аралык күнүнө карата майрамдык салтанат өттү. Иш-чарага 1-айым Айгүл Жапарова да катышты. Шаар башчысы Айбек Жунушалиев куттуктоо сөз сүйлөп, жалпы айымдарга чың ден соолук, бакыт таалай жана алдыга койгон максаттарынын ишке ашышын каалады. Борбордук шайлоо комиссиясына номер 2 Баткен жана номер 9 Кара Суу 1 мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышууга арыздар түшө баштады. Борбордук шайлоо комиссиядан билдиришкендей, номер 2 Баткен 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча өзүн өзү көрсөтүү менен талапкер Алимберди Бегматовдон арыз келип түшкөн. Ал 1983-жылы туулган, Кыргыз Республикасынын чек ара коомунун жетекчиси. Ал эми номер 9 Кара Суу 1 мандаттуу шайлоо округу боюнча өзүн өзү көрсөтүү менен талапкер Ганишер Бадаловдон арыз келип түшкөн. Ал 1971-жылы туулган, жеке ишкер. Депутаттыкка талапкерлерди каттоо 26 мартта аяктайт. Бишкекте jiu-jitsu боюнча Кыргызстандын чемпионаты болуп өттү. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдирди. Мелдештер 3-4 март күндөрү Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп, ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген спортчулар катышты. Жеңүүчүлөргө диплом жана медалдар тапшырылды.